Бүгүнкү күндө ааламдагы болуп аткан өзгөрүүлөр жөнүндө угатсаңыздар керек. Алтын доор деп эле күнүгө эле сөз кылып атабыз. Алтын доордун энергиясы жөнүндө сөз кылып атабыз. Бүгүн уже Бакыт байке менен 3-чү эфир болуп атат. Эгерде эфирди башынан баштап көрүп аткан болсоңуздар, анда уже түшүнүп калдыңыздарбы деп ойлойм алтын доор жөнүндө. Биз кааладыкпы, каалабадыкпы, бул өзгөрүү уже келди. Келгенде дагы бул сонун адамзат үчүн аябай чоң, аалам үчүн чоң жакшы өзгөрүү болуп атат. Ошон үчүн эгерде бизде маалымат бар болсо, ошол жөнүндө түшүнүк болсо, демек биз ушул алтын доордун энергияларын пайдаланып бүгүн жашообузду өзгөртүп алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал эми билбей турган болсок, анда эмне өзүбүздүн турмушубузда кыйынчылыктар болгону боло берет, оорулар да боло берет. Анткени биздин бүгүнкү күндө вибрациябыз ааламда болуп аткан вибрацияга туура келбей жатат да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн бардыгы өзүбүздүн аракетибиздин негизинде болот. Анан бүгүн Кутордодо сонун кишилер отурат, Кутордо толтура. Көрүнүп атабы элдер? Бакыт байке, сизге азыр суроо берем. Бакыт байке, саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз эфирдесиз. Кандайсыз, жакшы турасызбы, Бакыт байке? Саламатсыздар. Суроолор болсо белгиле, кызыктуу суроо болсун, суроолор туздуу болсун, жооп алганда баарыгарга жугумдуу, сигимдүү болгон болсун. Сонун, рахмат. Алтын доор жөнүндө сөз кылып аткандан ошо алтын доорду эле кайра ошол сөздөн эле баштайлы. Алтын доор кантип биз эми алтын доорго өтөбүз, байке? Алтын доор келди эшигибиздин алдына, бирок ошого азыр өтө албай жатпайбызбы? Ошого кантип өтөбүз? Бул алтын доорго өтүүнүн алдында бир жакшы бир нерсе бар. Адам өзүн тааныса зор, тааныбаса кор деген сөз бар да. Эми бул адам өзүн таануу деген нерсе, адам өзүн тааныган сайын адам өзүн өстүрө алат да. Мисалы бүгүн алтын доор деген нерсенин өзүнүн эле жашап аткан, кармалып турган жыштык толкуну, бул ошонун өзүнө жараша жыштык толкун да. А биз могу алтын доор эмес, бул доордун жыштыгында кармалып тургандыктан биз бул доордун жыштыгындагы жашап атабыз да. Ошонун ичиндеги көйгөйдү, ошонун ичинде ар кандай жакшылык, жамандык нерсенин баарын карама каршы жашап атабыз да. Алтын доордо андай нерсе жок. Алтын доорго бир гана ошол багыттагы нерсе, баардыгы бир жыргал турмуш. Карама каршылык эч кандай жок, карама каршылык жок жерде оору да жок, жамандык да жок, жаман сүйлөө да жок, баары эле рахат жашоо да. Бирок ошол рахат жашоого өтөрдө адам азыртан жан дүйнөсүн ошо рахат жашоого көндүрүш керек да. Ушунчалык жыргалда кармап, ушунчалык ошол көңүлдүн ыргагы деп коет. Ошол ыргакта өзүн өзү өстүрүп, ошол ыргакта чоңойтса эле ошол адамга сиңет да, адамды ошол энергетикага алтын доорго которот. Бакыт байке, эми ошол бактылуулукту кантип кармайбыз да? Жашообузда кыйынчылыктар болуп атса, элдерде караңыз, азыр кандай оору каптап атат, вакцинация деп элдин баары паника болуп атат. Акча жок, жумуш жок, оору көп, кыздарыбыз бой жетип күйөөгө чыга албай жүрүшөт. Жакшы жигиттер жок. Россияга кетип атышат, Турцияга кетип атышат, тагдырларын издешип. Анан кийин кантип бактылуу болот элчи, сиз ойлосоңуз? Жооп барбы ушуга? Мындай эле бир ошо адамдарга түшүнүктүү болушун кыска айтайлы. Ушул суроо берип аткан адамдарда же адамдардын баарында эле азыр өздөрүндө бар ойлогон ойлору аткарылып калып аткан дешет да. Ой, мен ойлорум аткарылып калды. Баланчаны ойлоп койдум эле келип калды, же баланчаны эстедим эле ал звонить этип калды дегендей болуп атпайбы? Адамдын ою иштеп атат да. Бирок биз ошол ойду иштете билгенди до конца билбейбиз да, мындайча айтканда. Эгерде адам өзүнүн оюн иштете билсе,
ушул эле оорудан, ушул эле көйгөйдөн баарынан арылып, өзүнө керектүү нерсени ошол ыргакта кармап адам өзүнө жаратып алат да. Жаратуу деген нерсени адамдын каалоосу жана ошол жаратып аткан нерсе жыштыкты сезүүсү жана ошону өзүнө кондуруп алса эле каалаган нерсеси жаралып кете берет. Бакытбек, ушул жерден дагы 1 минут. Эмне мурун мындай болчу эмес беле? Мурун ою менен эч нерсе жаралчу эмес беле? Мурун жаралчу. Мурун деле ойлочубуз го. Мурун жаралчу да, мурун мындай жыштык, мисалы, алтын доор жыштыгы деп атпайлыбы? Андай жыштык жерге кел элек болчу. Бул кандай жыштык? Алтын доор жыштыгы деп коелучу, термелүү жыштык өткөндө көрсөттүк го. Вибрация. Ал жерге кел элек болчу. Ошончо бул нерсе кыйыныраак болчу да. Азыркы убакта бул нерсе келип калды, бирок биз ага көнө албай атабыз да. Бардык нерсе, эгерде биз бул нерсени өзүбүзгө көндүрүп алсак эле адамдын жашоосу өзүнөн өзү эле оңолуп, бат ийгиликтерди берип жете турган нерсени адам бат эле жетип албак. Деги эле келечек жашоо ойдун жашоосу да, сезимдин жашоосу. Келечек жашоо, ойдун жашоосу, биз ошо оюбуз тууралуу эле алтын доорго өтүп кетип атабызбы? Эгер ойду бир туруктуу кармай алсак, туруктуу ойду бага алсак, туруктуу ойдо жүрө алсак, биз ошол доорду кармай алабыз. Мисалы, жыргалды. Ошону көкүрөгүңүз эле жыргалды кармай турган болсоңуз, өзүнүн жыргалдын мындай чыкканда көзгө көрүнбөйт, бирок саймалуу энергетикасы бар да. Ушунчалык ал саймалуу, анан ушундай мындай айтканда сулуу энергия да. Адам ошол сулуу энергияны кармаса, адам оорубайт. Адамда көйгөй да болбойт. Адам качан кыжырлангандан эметкенде ал туура эмес энергияны кармайт, жанагы адам жүрөгүн такканда мындай болот го, урат го. Ошондо бир чартарап болгон энергетиканы тартып калат да, ошонун айынан адам ооруйт, ошонун айынан адам кыйналат да. Эгер адам жан дүйнөсүнө өзүнө сулуулукту энергияны тарта алып, ошону жан дүйнөсүндө жарата алса, андан өткөн мыктуу адам жок. Баардыгын чечип кете берет. Эми ушул нерсени биз элдерге кантип жеткизебиз? Эми сиз бар, наза көрүүчүлөр бар. Анан кызыккандар бар. Анан ушулардын баары бири-бирине айтып, бири-бирине энергия чачып, мындайча жарык болсо эле, жарык бир жугуштуу нерсе да. Мисалы, могу лампочка караңгыны күйгүзсөң жарык болот атпайбы, бир чоң үйдүчү. Ошол сыяктуу эле бир кишинин жарыгы 1000 кишиники түбөнгө болуп кетсе, бат эле элибиз ойгонуп, бул энергияны жалпы жарата турган болсок, анда алтын доорго барып бат өтөбүз. Бир үйдүн жарыгы бир үйгө тийбейт деп айтчу эле го байке. Алтын доордо тие береби? Алтын доор эмес, буга чейин эле тийип келген. Мисалы, уктуңар беле, оту күйүшпөй калыптыр деген сөздү. Кандай? Оту күйүшпөй калыптыр деп эки киши ажырашып кетсечи. Эгер ушундай сөз менен айтат го, оту күйүшпөй калыптыр депчи. Себеп дегенде илгерки аталары бул жолду билишкен да, оту күйүшпөй калыптыр дегенде баягы адамдын жүрөгү отко тете нерсе да. Анан качан жүрөктөр булганганда, мисалы эки ошол үйдөгү эки жаштын ортосундагы же эки адамдын ортосундагы от күйүп турбай түтөй баштаган да. Мындайча баягы жол менен айтканда, анан түтүн үйдүн ичин көзүн ачыштырган, анан ал сыртка чыгып коңшу колондун көзүнө чейин ачыштырган да. Анан ай оту күйүшпөй калды дейт, ошол түтүндүн эжебинен ажырашып кетишкен да эми. Ошондой эле нерсе бул. Азыр ажырашып кетип аткандарчы, алардын эле оту күйүшпөй турдун да. Азыр ажырашкандардын эми көпчүлүгү эле баягы акылга салынган үйлөнүүлөр, илгеркидей таңдоо жок. Илгери курсакта жатканда же курсагында төрө электи ата бабалардын сезимдери ачык болчу да, билип койчу да, бел куда болуп түшүп койчу да. Аларда ажырашуу деген болчу эмес. Алар ошол адамдын энергиясы менен бир эле өзүнүкү эмес, тиякта ата тектердин эле энергияларын баары келишип турганын көрө алганда, ошон үчүн бул бизге келин боло алат экен деген ниетте жаңылбай таңдашып алган да. Азырчы ушул алтын доордо жана көп жылдан бери жашашып эле, например 15 жыл 20 жыл жашап эле оттору күйбөй түтүп аткандар эмне болот? Неме, бул жол бир кызыктуу жол экен, потому что баары өздөрүнүн окшош энергетикаларына тартыла баштайт жакында. Азыр эле тартыла баштады. Эгер ал энергетикага туура эмес келип калса, бири-бирине даже жашашка кыйын болуп калат да. Бирок жашаш отпой кыйналышып эле. Бар эми бул жашообуз көнүп калганбыз, эми тиги доорго өткөндө андай болбойт, ал доордо мындай кыйналуу деген нерсе жок да. Анын энергетикасы жок, жашабайт аятчы. Ошондо ал жакта бир гана жыргалдыкты жашагандай эме эле, баары эле бири-бирин сүйүп кете берет болуш керек, сүйүп жакшы көрүп элечи. Анткени бир эле жакшы көрүүнүн сүйүүнүн энергетикасы бар да.
мындай грубый энергетикалар аякта жок. Урушуп кетмей, таарынып калмай. Жок, эгерде энергиялар туура келсе да. Ну, аякта энергиялар баары эле туура келет, аякта бирок баягы өйдө ылдый гана күчтүүсү болот. Ана мындай эле өздөрүнүн баягы немесине жараша азыркыдай эле бөлүнөт да, бирок эме грубый энергия болбойт да аяктачы. Байке, анан кийин, например, ошентип урушуп, талашып, оттор күйбөй жаткандар, анда эмне алар алтындорго өтпөй калабы? Азыр жердеги урушту ким кармаса, же болбосо жерде кимдин настроениясы бузула берсе улам, же болбосо жана айтып аткан көңүл ыргагын кармабаса, алардын өтүшү кыйын. Чын эле. Алар кандайдыр бир сыноолорго өздөрүн салып алат. Же оору, же кыйналат, же ушу чалынат дегендей. Ошонун нерсесинде барып анан азыр адамдарды ойгоно баштаганда бири-бирине жарык чачып атпайбы? Ал ошолор бири-бирине мастер же бири-бирине мугалим болуп жетелей баштайт да. Бирдики миңге, биздики түмөнгө деген жардам болот сөз. Но ага болбогондорго анда алтындордун жыштыгына дал келиш, шайкеш келиш кыйын. Ошондо эмне өтпөй калгандар да болобу, Өтпөй калгандар болот, көп болот. Да? Бөлүнөт да экиге. Так, эми ошол качантан бери бөлүнүп атат? Бул өзү башталган нерсе 2012-жылдан бери башталды. Ошодон бери мына байкабасыңар өзгөрүү кандай жүрүп атат. Жок дегенде табиятты карасаңар эле кандай урагандар болуп атат, кандай мөндүрлөр жаап атат, кандай укмуштай нерсе болуп атпайбы? Булардын баары ошо тазалоонун нерсесинде. Мындай айтканда буудайды жанагы ыпыр-сыпыр эмне деп коет? Буудайды деме, кабыгынан бөлүп аткан учурда азырчы. Жакшы жаманга баары ыргалып, ийгелип аткан учур азыр. Бакытбеке, жанагы эме кандай болот? Например, биз бул жашоого келгенде сыноого келебиз, бири-бирибиздин мугалимибиз, баягы карманы отрабатывать эткенге келебиз деген сөз бар го. Анан ал жагы кандай болот, тагдыр деген өзү? Мисалы, мына буга чейин биз баары жаралганыбыз, улам жаралып келгенбиз. Карма менен келдик да. Карманын эсебинде келдик да. Эми азыр биз жаңы доор деп жаңы жыштыкка өтүп аткандан кийин бул карма ал өзүнүн жыштыгы менен кетиш керек, эски жыштык менен. Анан ошон үчүн элдер аны кой бериш керек да, элдер кармабай менде бар эле деп анан баягы өздөрүн сезип байкап, мисалы бирөө туруп эле жини келип кеткен адамдар болот. Бири түшүнбөгөн ушулар өздөрүн сезип, менде бир нерсе болуп атса керек деп ошондой бир акыбалдан чыгып, жакшы акыбалга өзүн киргизишкенге аракет кылыш керек да. Ошондо эле өзү жоюлуп кете берет. Карма азыр адамдын оюнан буруп калды да. Эгер жакшы сүйлөп, өзүңдү балкытып сүйүү болуп ошо сөздөр болсо, сен ошонун энергетикасы өткөндөн эле карма автоматически бияктан жуулуп баштайт. Значит, алтындордо карма деле болбойт экен да? Анда баарыбыз кармадан кутулуппуз да. Алтындордо баарыбыз кутулабыз, буюрса. Ай, вообще прелесть. Анан кантип билебиз эми ушул жака өтүп кеткенибизди? Вообще белги болобу? Кандай белги болот биздин өткөнүбүздү? Ушул айдын күздө 22-24 декабрда. Биз 12-жылдан баштап өткөнбүз. Ошондо 12-жылдан баштап переходный период башталды да, туурабы? Башталды. Эмесе 12-жылга чейинки убакта билесиздер да, акыр заманда элдин өзүнөн өзү жүрөгү түшүп эле ошол акыр замандын энергетикасын жарата башташкан да. Ошон үчүн жогорку күчтөр деп коет, көзгө көрүнбөгөн. Ошол күчтөр ортого түшүп 89-жылы, баш 90-жылы жерге түшкөн да. Ошого элдин ою аткалып кетпесин, акыр заман болуп кетпесин депчи. Ошол убакта билесиңерби, 90-жылы элдин көзү ачылып кеткен баары айылдардачы. Ошодон азыркы төрөлгөн балдар эле 90-94 жылкы балдардын аурасы чем азыр башка балдарга башкачараак да. Себеп дегенде ошол жаңы келген энергетиканын күчүнөн жердеги балдарда өзгөчө балдар төрөлгөн да. Бирок ал өзгөчө балдардын деле ошол көп эле өзүнүн өзгөчө келгенин билген жок. Мурунку эле адамдардын энергиясына аралашып калып, ошолордун тагдырына түшүп кетип калышканда, эмесе булар чынында эле жана дети индиго деп айтышат го, ошол сыяктуу ошондой биринчи келгенде күчтүү балдар. 86-жылкы төрөлгөн балдардан беркилер ушу индиго дейт да. Ошол 90-да биринчи келген иесте деп коет, биринчи келген капкалар ошо энергетик болчу, ошолордун келип ошолор берген энергетиканын негизинде биз 2012-жылы алтындордун энергетикасына өттүк да. Ошодон бери баягы калидоруна кирип алып келе жатабыз. Эме Бакытбеке, смотрите, ошондо 90-жылдардан бери ошондой уже башка балдар төрөлүп атса, эми карасаңыз 2000-жылдан бери төрөлгөн балдар, анан 2012-жылдан бери төрөлгөн балдар кандай болуп атат?
Азыр балдар башкача го өзү. Балдар өзүңөр эле көрүп атпайсыңар, кичинекей балдарды азыр үйдө мурунку балдарды али коркута албайсың. Аябай енді чыкканда бейбашта азырчы эле чаңы чыккандай. Дегенде мурункудай биздей кылып эле аң сезимибизди бир кууга айланта албайсыңдар бул балдарчы. Булар өздөрүнүн айтканын бербейт, анткени булар жаңы доордун балдары. Буларга бат кирип кетет да бул дооргочу. Ошон үчүн ошого даяр балдар, даяр балдар төрөлүп атат. Эми биздин азыркы биз билген учурдагы же азыркы ушул жаштардын баары үйлөнөт, жаңы турмушка чыгат да. Булар билиш керек, азыр ошол биздин жумурткага али жарал элек деп коелучу, жок балдар да жумурткага. Бирок ошол ата-эне ошондой балдар төрөлөрүн билип, ошого өздөрүн даярдаш керек да. Эми төрөлө турган балдарга, Даяр кам көрүш керек. Анткени бүт адам ошого ушул доорго өтүп аткандыктан ал кам көрүп, ошунчалык алтын балдар же алмаз жүздө ушундай балдар келет. Ошол балдарга бир даяр жол салып бериш керек. А бул балдар биз өзүбүздү эски вибрация менен жүрсөк, бул балдар жаңы вибрация менен жүрсө, буларды кантип тарбиялат анан ата-энеси? Кантип жолго салат? Вообще керекпи? Ата-энелер жолго салыш кыйын болуп атат. Себептен ата-энелердин өзүнүн ойлору, пикирлери, жашоосу эски доорго калыптанып калган да. Жаңы доордун нерсесин балдарга бере албай атат да. Жаңы доордун нерсеси көбүнчө жок дегенде жомокту берсе, же болбосо асманда мына жылдыз бар, бир эле күн эмес, көп күн бар, ошолорду түшүндүрүп атса балдардын бул автоматически аң сезими бийикке көтөрүлүп кетмек да. Бизде болсо бир күн бар, анан мына жылдыз бар деп эле баягы өзүбүз көргөн нерсе менен эле балдарды эле кайра ошол калпка салып эле тарбиялап атат. Ошол үчүн жаш балдардын баары эскини жээрип атат. Биз берген билимдерди кабыл албай деги эле школ болобу, университет болобу баардык жерде студенттерин алат эле. Жаңыны кабыл ала албай атат. Себептен жаңыны берген бүгүн бизде устаттар же мугалимдер жок да. Азыр керек болсо ошол балдарды сиз айткандай биздин калпка салып өзүбүздүн подавлять этип атпайбызбы? Биз булардын алдында ошондо балдарыбыздын алдында аябай чоң күнөө кетирип атабыз да. Өзү балдарды тарбиялап атабыз, кыйратып атабыз дебейбизби? Оюбузда. Биз балдарды да ушунчалык өзүбүздөй кылып аң сезимдерин чектеп атабыз. Өзүбүздү эле өстүрбөй эле кичинекейден баштап эле бир кандайдыр бир капаска салып атабыз да. Эмне кылышыбыз керек эми? Бир жолу бир мугалимдер келиптир ушул жерге. Окуучуларды алып. Анан ушул суроо берилди да, илгеркидей мугалимдерди окуучулар сыйлабайт дегендейчи. Алар бизди ата-энелерде жаман көрөт, бизди жамандап бара берет дейт. Анан мен айткам да келе эксперимент жүргүзөлү. Силер 5 минут үдүрөйт этип балдарыңарга. Ошол потолокко оюңар менен сөз тартпай деле. Балдардын ою бийикке чыксын. Анан кийин өзүңөрдө как будто балдардын оюндай көрүп атат деген, анткени жаш балдардын баары көрөт да. Аң сезимдери, көрүү сезимдери ачык да. Прям бүт поголовно. Просто школдун потологу 5 минут же. Толуп калса ана директордун кабинетине тарт, коридорго тарт деп, как будто ошол балдар менен 5 минут иштей баштаса, балдардын аң сезими ачыла баштайт. Аң сезими ачылган балдарда гений адамдар чыга баштайт да. Себептен биз балдардын аң сезиминен өзүбүздүн аң сезимибизди ушунчалык кулпулап чектеп салганбыз да. Ошон үчүн бизде аң сезиминин өсүшү жок. Азыркы аң сезим өскөндө бир кырлуу, бир сырдуу эле аң сезимде жашап атабыз да биз. Алардыкы 1000 кырлуу, 1000 сырдуу аң сезимде жашаш керек да. Анда балдарыбыздын баары гений болот. Жанагы сүрөт боюнча, ошондо эмне сүрөттү булар оюндар тартыш керекпи же? Ой менен эле тартабыз, күндүн сүрөтүн, жылдыздын сүрөтүн. Жана бизди кичинекейибизде чоңойткондо көпчүлүгү ата-энелер жомок менен чоңойтпадыбы? Ошол балдарды аябай кыйын балдар болуп чоңойгондочу. Себеп дегенде ошол жомок менен тарбиялаган баланын дээрине баардык нерсе жазылып калат да. Дээри күчтүү болот да. А дээри күчтүү бала бул негизи эле жашоодо күчтүү болот да. Демек, все-таки дээр деген тарбиядан болот экен да? Курсакта жаткандан баштап болот. Тарбиядан турат. Курсактан жаткандан баштап ата-эне бере башташ керек да. Жомок, мисалы балага мынтип коет го, балага 4 учур керек деп. Биринчи атанын белинде, экинчи эненин курсагында, үчүнчү бешикте, төртүнчү божүйдө деп коет да. Булардын баары ааламдын ыргагын кармаган бештер да. Мисалы божүйгө ушул 7 нур түшүп турат, баягы ари оту деп коет го, ари нурлары. Ошон үчүн божүйдө суу болобу, чай болобу, эмне болсо ал өзүнүн структурасын өзгөртүп турат да. Анткени божүй өзү ааламдай тегерек да, ошо мыгы жок. Бул биздин көзгө көрүнбөгөнү менен бул өзүнүн айлануу процесси бар аалам менен кошочу. Керектүү энергетиканы алып, керексизин кетирип турат да. Ошон үчүн божүйдө чоң нур бар да. Жана бешик болсо
баланын жаралганда аң сезими ааламдан келди да, аламдын ыргагынанчы. А бешик тербеткенде ошол ыргакты бузбай кармайт. Ошентип бешик тербеткенде уктап калат атпайбы? Ошондой эненин курсагында тарбиялаганда баягы жобого айтып, сылап неметкенде бул дээри тарбиялагат да. Андан кийин жанагы неме атанын белине онда ата ошол балалы болгонун билдирди эле. Ата биринчи суганыш керек да, эмне бала кабыл алат. Өзүн таза кармап, ошол таза энергетика менен өзүнө ошо энергетиканы алып кайра тиги энесине өткөзүп берип, энеси беш ушул 4 нерсе менен кыргыздар улуу балдарды тарбиялаганда улуу адамдар. Байке карасаңыз, сиз айтып атпайсызбы, дээрин энесинин ичинде жаткан деле тарбияланат депчи. А эми представьте, азыр бизде кандай ситуация болот да? 4-үнчү баласы боюнда, үчөөсү эшикте жүрөт, жашагандар квартира, күйөөсү болсо ичет, ичкен жеген тамактары жок. Ошондой үй бүлөлөр толтура да. Абдан көп. Ошо да. Анын ичиндеги баласы эмне болот байкуш? Жок, кеп анын ичиндеги баласы эмес, кеп ошол ата энесине өздөрүнүн мындай айтканда илими жок да жашоого. Вот именно илими жок, вибрациясын диске отпойбу. Киши болсо, бир да киши кедей жашабайт. Илимдүү кишичи. Себеп дегенде кеп сенин бир иштеп тапкан акчаңда эмес. Кептин баары сенин илимиңде да. Сенин илимиң оюң жаратат. Ошол эле жыргал жашоодо оюң жаратат, улуу жашоодо оюң жаратат да. Ошо илим элге жетпегендиктен эл өздөрүнө ошондой нерсени чакырып алат, мисалы. Анан кийин мага сыноо берип коюптур, анан мен сыноодо мындай кыйналып атам дешип, анан өздөрү баары эле Кудайды жамандап эле жатып калат да. Кудай мага сыноону берди. Кудай эч качан сыноо бербейт. Сыноону ар бир адам өзү табат. Да? А негизи бул жашоого сыноого келебиз деген кандай анан ал адам сыноону өзү сыноого келебиз деген нерсе биз бул жашоого бир эмес көп жолу келип атпайлыбы? Себептен биз жана сен өзүң айтып аткан карма сыяктуу энергетикалар жаратып кетебиз да. Ал энергетикалар кийин өзүнө керектүү же ошол өзүнүн багытына энергетика барбайт да, кайра эле отработка кылып жерге келип калаткан үчүн биз кайра ошону жок кылуучу сыноо болуп калат да өзгөчө. Өзү жаратат. Ошол дагы бир сөз бар го, например, бала жаралардан мурун ата энени өз тандайт дейт да. Жана великий музыканттар бул жашоого келерде именно ушундай музыкальный семьяны тандап, алар чтобы ошонун талантын өркүндөтө тургандай кылып ошондой семьяга түшөт. Анан ата энеси ошондой бийчилерди бийчи кылат, ырчыларды ырчы, художниктерди художник кылат деп бир окугам да. Анан жанагы суроо боюнча кантип балдар жанагындай тяжелый тагдырды, оор тагдырды өздөрүнө, жанагындай тяжелый семьяларды дагы тандап келишип атпайбы демек туурабы? Ошол жагында кандай дейсиз? Бул тандап келгендердин көбү жанагы карма менен келип атпайбы? Ошолор жоёбуз деп келет да көпчүлүк жандарчы. Ана көпчүлүк жандар, например, ар кандай ооруга, ар кандай каргыш менен келип калат атпайбы? Мисалы, мына көчөдө отурган монжу балдарды көрүп каласыз да. Монжу балдарды көрүп калса боорун сачыйт да. Анан карасаңыз, ошо монжу балдар менен соо балдарды салышсаңыз, соо балдар бир күндө отура албайт ал жергечи. Ошондой күндүн сугундачы. Себеп дегенде соо баланын кызматы башка болчу да. А тиги монжу бала ошол кызматты тандап келген болот да. Ошон үчүн тияка барганда анын соогу көп болот да. Себеп дегенде ал бала ошол монжулук менен ошончо элдин баягы тарбия берет да, мисалы кой ичпейин деп жүргөндөр, кой ичпейин, балам мындай болуп калбасын, тигиндей болуп калбасын деген нерселер менен келет да. Анан көпчүлүк келген балдар ата энесин карайт да, ата энелери мындай өспөгөн семья болсо, өзү жолун билбесе, анан балдар сразу эле кайтып кетет да. Бул кайтып кеткенде биз чарчап калыптыр деп коебуз. Ошолор чарчап калыптыр, нары иштей албайт, нары өсө албайт деген сөздү калган да, чарчап калган. Анан көп эле өсүп аткан кишилерге карасаңыз, мисалы бала берилип атканда балдар очередке турат. Анткени абалдар ошо ата эненин өсөдүн билет да. Анан ошого очередке туруп келишет да. Мындай да нерсе бар. Экинчи нерсе бар, мисалы сиз жаңы айтып кеттиңизби? Музыканттын баласы музыкант дегендейчи, же сүрөтчүнүн баласы сүрөтчү дегендейчи. Мына көпчүлүк жандар бул ата куржуну деп коет, касиеттерин. Баягы төрөлөрдө артын түшөт. Мисалы атамдын жашоосун улантам, мен да сүрөтчү болом дегендейчи. Ошо сүрөтү менен же ырчылык касиети менен элге мындай жарык берем депчи. Анан ошо артын түшөт. А көпчүлүк эл ал жүктү артынбай түшөт. Чынында баардыгы ушул отургандарды артын
түшкөндө дагы мен ырчы эмесмин, мен сүрөтчү эмесмин дегендердин баары жаңылышат. Себептен алар ал куржунду артынып келбегендиктен алар аны билбейт да. Эгер өзүн кайра өстүрсө, адамдагы жөндөмдүүлүктөр ачыла баштайт. Ырчы болгусу келеби, сүрөтчү болгусу келеби, ошондой нерселерин өздөрүнө ача баштайт да. Адам дегенде аябай жөндөмдүүлүк, талант деген кошо келет да. Болгону ача албай калат да адам. Жан келеби, рух келеби, ушу экөөнүн айырмалуу. Рух жан экөө келет. Рух менен жан бирге келеби. Рухтун ичинде жан келет. Ошону бир аз түшүндүрүп берип койбойсузбу? Ошо жан менен рух жер жаралганда эле пайда болгонбу же жан менен пайда болуп турабы? Пайда болгон. Ошолор эле биз иштеп эле жүрсөк, ошолор эле жан рух. Ошолор келип көбөйүп кетип атабыз, баягы кайра кетип атат. Бир эле ошол эле нерсе. Азыр пока жан рухту жок экен, атам замандан келе жатат. Атам замандан келе атат. Бар эми андай көбөйгөндөрчү, бирок основном биздики атам замандан эле келе атат. Мисалы азыр алабыз да, рухтар бөлүнбөйт, рух деген илгертен келе атат го. Жандарды жаңы жандар, аны эски жандар деп бөлүп коюп атпайбы? Мисалы жаңы жандар көп түшүнбөйт о сөздөрдү айтсаңчы. Алам жөнүндө айтсаң, түшүнүктөр жок да, түшүнгүзү да келбейт аларчы. Анан кээ бирлери айтсаң, жата калат го, мени жанын салыпчы. Булар эски жандар деп коет. Булар ошого сусап турат да. Потому что булар жашап келаткан ошол нерсени көрүп калган жандар да. Азыр убакыт келип мына өсүүдүн бир кандайдыр бир чектен бир чекке өтүшүп болот да. Мисалы биздин жашап аткан жашоо кичүү өсүү деп аталса, өтүп аткан жашообуз улуу өсүү да. Ошон үчүн ушул жерге келгенде эски жандардын баары жата калып атат да. Кандай болсо да мен өтүшүм керек деген себептен өздөрүн алар таанып атат да. Жаңы жандар өздөрүн таанып атат, аларга факультаны баштан өтпөгөндөн, же ошо бир кандай тажрыйба топтогондон кийин баштан аларга кызыксыз болуп атат да. Мынагу сонун суроо берип атат да, эфирдечи. Жанагы бала сиз очередке туруп келет деп атпайсызбы? Иә. Ошол очередке турганда кандай болуп очередке туруп келет? Например, бир эле ата энегеби же вообще бул жашоого келүү үчүн очередке туруп келеби? Жок, эгерде өсө турган ата эне болсочу, мисалы мына эки бала үйлөнгөндө жаш өкмөттүн коюнда ошол тиги дүйнөлөрдү тааныган болсо, анан өздөрү милдетин берип биз тияка кетишибиз керек, мындай болушубуз керек деген бир өздөрүнүн алдына максат койгон ата эненин ар бир ой албаңга жазылып турат да, окулуп турат да аламдачы. Анан ошол ойду окушат да, ошого баягы очередке туруп калат да. Мисалы биздин деле мыкты ата тектер, мисалы Бакай атабыз деле бир кезде еврейдин бар ханы болгон экен. Мурунку жашоолорунда. Баарыбыз эле отургандар возможно көп жака барып келген. Отурган тиги неменин Шаадат бактында бир аяны бар. Мен дагы да ол өзү да бирөө үчөөбүз тиги эмне деп коет жана? Папа Римский болуп жүрөбүз. Ошол жака барып келгенбиз. Ар ким отургандар өзү билбейбиз. Мурунку жашоолорунда, да, ар жакта. Азыр отургандардын баары анда хутордо жалаң зрелый душалар отурган турбайбы, Мен ошентип айтам, зрелый душалар. Мындай жаш душалар келе албайт да. Неме? Азыр дагы бир суроо берейинчи. Бакыт байке, ушул суроого байланыштуу да, мен азыр, например, 3 эле уулум бар болсо. Например, анда очередке башка бала турбайбы? Төрөйүн десең турат да, төрөйүн десең тура эле. 3 эле бала. Анан, например, балдар келгенде да, допустим, алар ата энесинин ушу кийин өсөрүн билип келеби же кандай болот? Бала аң сезимде келет. Анан курсакка келет да, курсактын ичинде аң сезимди болот. Балачы. Анан төрөлөрдө баягы аң сезимди стирайт этип салат да. Себеп дегенде, ал жаңы жашооду башынан өткөзүп бир немени топтош керек да. Анан жака төрөлгөндө бала абсолютно ошол башкача аң сезими жабык болуп туруп калат да, кайра өсүшкө туура келип калат. Бирок ошол нерсе 7 жашына чейин балада кармалып турат. Жана айтат го, периштеси бар деп коет го баланын. Жаңы төрөлгөндөчү. Себеп дегенде ошол 7 жашка чейин баланын жанында турат да, жана учурдун энергиясы деп коет. Азыркы илим менен ал учурдун энергиясы да. Учурдун энергиясында ошо 7-12 жашка чейин чем бизге караганда баягы Кудайдын энергетикасы жаш балдардын энергетикасы менен иштешет да. Анткени алар таза болот, ары болот. Балдар билбейт, бирок балдардан өзүнөн чыгып турган энергетика менен аалам иштейт да. Адамдар 12ден кийин энергетикасын бузуп алат да. Бузуп алганда адамдын баягы төбөсүнөн келип турган учур үзүлүп калаттарын жан башка алып жатып калыш үчүн жан башта айтылып аткан ошол да. Жан башка барып баягы кундалини дешип атпайбы? Уктап калат да. Ошого уктап калып атат да. Ошону ойготуш керек да.
психологияда мынтип айтылат да, бала 7 жашка чейин энесинин аурасында болот. Анан 7 жаштан 14 жашка чейин энесинин атасынын аурасында болот. Анан 14 жашынан баштап өзүнүн аурасы формироваться баштайт депчи. Бунда чындыгы бар. Абдан чындыгы бар. Анан ошо 14 жаштан баштап жана балдар переходный период болуп, өзүнүн аурасы формироваться эткенде анан жанагындай ар кандай эмелер болот атпайбы, балдарда характерлери формироваться этет депчи. А сиз жана 7 жашка чейин баланы ошо периштенин аурасында, периштенин карамагында болот дедиңизби? Ошондо энеси периште да, Мисалы, мындай сөз бар да, мындай илим бар да. Мисалы, аял кишинин арулугу кай жеринде дейт? Кандай? Еще раз айт. Аял кишинин арулугу денесинин кай жеринде болот дейт? Анда ошол сууга подсказка деп коебу, подсказка айтып кетейинчи. Эмчил көптөрөгөн аялдардын күнөөзү кечирилет деген сөз бар. Чындап эле? Билбейм, ошентип айтышат го, чындап эле. Ошондой сөз бар. Ошол сөз ошол аялдардын аурасы менен байланыштуу. Жанагы арулугу менен байланыштуу. Толуп атат. Тынчыраак бол деп коебуз, балдар башка Бул сөздө уят жок деп коет го. Аялдын жатында болот. Арулук, ошо биякта жазып атат, чө дейби Азима. Чө дейби Азима ответ жазып атыр ошентип. Жан жеринде деп. Эмчи күнөөсү кечирилет дегенде жан тазалыктан келет да, арулуктанчы. Ал аялга келип туруп, аялдын ошо тонуна киргенде аял дагы топтолуп турган жанагы энергетикалар күйүп кетет. Аял тазалык ошону, аялдын күнөөсү кечирилет деген сөз ошол. Бүгүн баарын биз баягы энергия түрүндө карайбыз да. Илгеркилер жанагындагы айтышып койгондо, ошондо бүт чогулган күнөөлөрүн баары кечирилеби же? Ошо төрөгөнгө чейинки кетирген күнөөлөрүн баары кечирилеби? Ошол күнөөлөр кечирилет да, канчалык көптөрү сөз атпай, ошончолук улам жарык келе берет да, бала жарык да. Жарык аламдан келет, жарык болуп келет, анан жерге келет, анан өзүнүн жарыгын ача албай кайра култанып калат атпайбы? Мына баары сөз ошо да. Анан эсибизге келип бүгүн ачабыз го, жарыгыбыз деп чуркап жүрүп да. Атак ошол бала жарык болуп келет да. Ошол аялдын келген жерин арулукту, яткан жерин арулук деп коет да. Ошон үчүн жанагы кыздарга да кыздык белги берип аткан нерсеси, ошол нерсе бурулбай арулук боюнча сакталып, арулукта калсын деген бул баягы салтка да кирип калган нерсе да. Аруу боюнча сакталсын депчи. Ошондо аруу эркек, аруу аял бириккенде аруу адамдар төрөлөт да. Вообще эле экөө бириккенде аруу бала кантип төрөлөт? Ошо эки аруудун бириккен уюткусунда төрөлөт да. Мисалы мындай да, кыргызда мындай сөз бар. Сен Нурелсиң деп. Сен өзүңдү жазып алсың да. Силер жазып алсаңар Нурел деп тур, бирок Нурел кандайча Нурел экенин өзүңөр билбейсиң. Деп атабыз, жарыкпыз деп. Жарык жок. Нурелге жооп берчи. Нурелсиң. Айткан сөзүңөргө Нурел дегенге жооп берчи. Жан дүйнөсү жарык. Мен сага башкасын. Мээринде турган. Ал орустун жан дүйнөсүндө жарык эмес бекен. Аргентинге караганда кыргыздарга өзгөчө берилген да. Жок. Ошол арулук деген сөз, Нурел деген сөз татыктаганда эне менен ата кошулган эмес. Сүйүү менен жаратканда генетический балдарга жаман нерсе өткөн эмес. Бул нурдан жаралган балдар. Чисти, таза. А биз генетический жаратып атпайбыз. Мандайлар аябай аз да, редко да андайлар. Бар болгондо редко эмес эми. Бүгүн биз болгон бирок аз болгондо. Эми ата баласы Нурел болгондон биз ошонун тукуму болгондон биз аны башташыбыз керек да. Эгер ушундай сөздү айтып атсак. İsa peygamberler mesela için nur bolganda İsa peygamber de şu perişteler gelip nur berip ana İsa peygamber payda болгондо. Бизде деле бак дөлөттү айтып атпайбы? Бак дөлөттү деле Нурдун баласы депчи, атасы немекке эмес деп. Өзү Албанбет ата деле ошондой. Албанбет булардын баары кайыптан да. Неме булардын баарын перилердин балдары деп коет. Мисалы Айчүрөктө перинин кызы болот,
Бизде Семетей, Бокмурун ата да ошондой болот. Гүлчөрө. Чорону киши келди. Ушундайлар бар да. Көп барабыз да, көп эле биз билбейбиз да. Азыр деле барбы биздин арабызда ошондой? Азыр бар, может биз билбейбиз. Кимиз? Возможно, ажыбай келип алып эле кыргызча шуулдатып атат, может Нурдан келгендир. Ошон үчүн кызмат ишердедир, келип алып шуулдатып атат. Ажыбайдын 60 тилин. Ошондой сыяктуу биз билбейбиз. Сон. Так, азыр эфирди бүтүрөбүз. Неме? Алтын доор азыр бизге жаратмандык берип атат деп айтып атпайбызбы? Эми ошол боюнча да элге кичине түшүндүрүп берип койсоңуз, жаратмандык дегенде элдер кантип түшүнсө болот? Кээ бирлер жаратмандык десе ошону туура эмес түшүндүрүшүп атат, түшүнүп атышат да. Ошол жөнүндө кичине айтып койбойсузбу? Жаратмандык деген өтө эле жөнөкөй түшүнүк, чынындачы. Мисалы ойлогон десең жаралып калып атпайбы? Азыр биз бул катуу дүйнөдө ойлогон нерсебизди биз колубуз менен ишке ашырып атабыз, материал жасагып, мисалы үй курабыз десек, аны колубуз менен салып атабыз. Бирок ал тоже материал жасап жаратылып атат да. Сен үй салып жаратып атасың да. А эми азыркы келген заман сен оюң менен жаратып атат да. Кантип оюбуз менен тамсалып койсоң анан? Эми ал десем келгенде көрөсүң да, азыр биз ошонун энергетикасын алышыбыз керек, ошого үйрөнүшүбүз керек да. Ой жаратпайт, чынында сезим жаратат. Сезим жаратат, Ошо сезимдерди өстүрүп, ошо сезимдин жаратып ыргагына түшүрүп, көнүп алгандан кийин бул ончуктай болуп калат, көнүп алгандан кийин. Көнгөнчө, конечно, кыйын. Бул ар бир адамга берилген ушундай жаратмандыкпы же избранныйларгабы? Ар бир адамга берилген. Демек барыбыз бүгүнкү күндө өзүбүздүн оюбуз менен өзүбүздүн жашообузду жарата алат экенбиз, Сонун Бакыт байке, сизге чоң рахмат, жаратканым ыраазы болсун. Ушундай элдиге сонун маалымат берип атасыздар. Өсө бериңиз, өркүндөй бериңиз, бар болуңуз, дайыма ден соолукта болуңуз. Дагы эфир тартабыз, буйруса. Сон. Ордонун баарын тартып чыксаң абдан азамат болот. Буйруса баарын тартабыз. Касиет деген эмне деп анан ушуга бөлөт. Ушундай достор, бүгүн дагы сонун эфир болду. Бакыт байке менен сонун жолугушуу болду. Бул маек, бул жолугушуу дагы уланат. Пожалуйста, эми объявлениеден карап туруңуздар. Группаларга салам, Инстаграмга салам. Бул маегибизди дагы улантабыз. Барыңыздар, бар болуңуздар. Бардыгыңар ушул алтын доордун ыргагында болуңуздар, барыңыздар, жаратман болуңуздар. Алтын доордуна, алтын адамдарына салам.